Мына достор, көкбөрү боюнча беттеш аяктады. Тактап айтканда Тайгазанга ойногондо Кыргызстандын эрежеси менен биздин балбандар 14 эсебинде жеңди. Балким мындан дагы ирирээк эсепте жеңе алмак, бирок анча-мынча атаандаштарга да ойногонго мүмкүнчүлүк берди десек болот. Мына акыйкаттуу беттеш болгондо жыйынтык ушундай эле болуш керек. Эми мен айтпайм казакстандыктар аябай начар чабат деп, бирок Казакстанда күчтүү болгону акыйкаттуу ойногонду мен оюмча үйрөнүш керек. Алар дагы күйөрмандардын назарына калбаш керек. Канча деген казакстандык спортчулар, канча деген элдер дагы айтып жатат, судья ар жак бер жактан туура эмес болду деп. Мен көкпар боюнча айтып жатам. Эми буйруса кыргызстандыктарды куттуктайлы азыр болсо эми акырындап ушул казакстандык бир туугандардан Тайгазанда ойногон кандай экендигин бир сурап көрөлү азыр. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой о тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Азмаке. Иә. Силерди кайталап атабы? Бауыр, кайталайбыз кой бір-бірімізді. Ке қолды өріп қой бауырым. Сө. Қандай бауырым жеңіш? Еме, бір болды да бүгін қазақ-қырғыз ойынычы. Бірде-бір болды. Бірде-бір болды. Аға, біз мақұлдаймыз. Бирок, мындаке бүгін көкпарда көрдік, көкбөрүндө көрдік. Қайсыңызды жақты? Чимкенттен. Рахмат. Құтты болсын. Тайгазанга ойногон жакшы экен же жергеби? Экөөү да жакшы. Экөөү да жакшы. Батырга оң териш жок. Бирок эмоция кайсыда көбүрөөк экен? Тайгазанда менимче себеби таштаганда элдин баары сүйүнүп атта. Көкпарда билбейт экенсиң качан таштаганынчы? Экөөү да бирдей. Кээ жеңсе да Батыр жеңсин болду. Жерге таштаганга караганда Тайгазан жакшыбы дейм мен. Тайгазан апасы сал кыйындау болот. Кыйын, рискованный го. Бирок красивый. Әдемі. Құтты болсын. Рахмат. Пауза. Молодцы! Шанс жоқ. Ассалаумалейкум. Александр, құтты болсын читер. Қандай болып атат ойын? Жақсы, әдемі. Мощно, да? Мощно. Эме могу Казандыкта ойногон кандай эмоция экен? Жоқ, Казандыкта ойнаған көргенбіз мисалай. Эмоция жақсы. Атқа кішкене қиын. Ушунча жылдан бери биздин жигиттер ушу Тайгазанда ойноп атат да, бир атты эле бир Тайгазандан бир нерсе болгон көрө элекпиз. Кандай ойлойсуң? Жерге таштаганда түшүнүксүз экен да, судья да адилеттүү чечим чыгарып коет экен кээде. Жоқ, Тайгазанга түскен жақсы. Бирок анау бизде не го? Біз жерге ойнагандан кийин, биздикилер жерге ойнады. Бизде кезинде Тайгазанга ойнадык го, дурус ба? Тайгазан синдирде башталды. Кыргызстанда биринчи болуп. Кайсынын эмоциясы күчтүү экен? Эмоциясы экөөүнкү да күчтүү. Просто жерге таштаганга караганда Тайгазан красивый. Тайгазан красивый. Бирок не? Ат Тайгазанга ойнап жүрген ат пен Тайгазанга ойнамай жүрген ат көрүнөт ойында. Кыргызстанга эмне дей аласың? Азыр мисалы Кыргызстан жерге ойногон эмес, өмүрүчө. Бирок силер менен ниче ойноп койдум. Жок, неге сендер жерге ойнаган эмес? Сендер жаппай көкпар ойнамайсыңдар ма не? Жок, биз мындай жерге жанында линияга таштабайт го. Атак ойнойт bizde. Аламан улак ойнойт. Негизи аламан улак бөлөк ал. Кезинде. Булай тарихына тарыхка карасак футболду деле кол менен ойногон. Ал правила деген өзгөрүп жакшысына келет да бул нерсечи. Тарыхты караган деп тарыхка шылтаган менен ойнча бир аз туура эмес, бирок жакшы негизи. Жакшы. Энди кара. Эки ойын болду. Бирөө көкбөрү, бирөө көкпар. Дурус ба?
Болды. Екеуі де тарихта болған яғни. Все, рахмат. Sağ ol. Bir-екі опрос, bir-екі суроо. Көрдүк оюнду. Жакшы болду. Кайсы мисалы мынакей Кыргызстан менен Казакстан мурун Тайгазанга эле тартып жүргөндө. Азыр эми жер улак деп, Тайгазан деп талаш болуп атат да. Мен оюмча бир пикирге келишибиз керек да, бизче бирөөнү ойношубуз керек. Ошондо мощный болот. Силердин оюңарча Тайгазан красивый бекен, чем жер улакка караганда? Салам алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мен өзүм кыргызмын. Биздин улуттук оюндун көпкөрү. Мен казак экенин болдум. Мен Кыргызстан Кыргызстан. Бауырлар. Салам алейкум. Салам алейкум. Oyun boyunca oyunlar кандай бүгүнкү беттештер боюнча? Oyun бүгүн тамаша өттү. Таңертеңде ойлойм адал өттү деп. Енді қазір жанағы үйгө келип карап атсам, кичкене айтып атыр да. Әділсіз өтті, но бірақ та ойлаймын, әділде өтті, бәрі жақсы өтті. А қазір енді надо признать, қырғыздар мықты екен аттары. Жекеме-жекеде Қазақстан слабыйраак экен, негизинен Көкпарда да көрүндү, кийин Көкбөрдө да көрүндү. Жанагы особенно Күрөнат Торат бар ғой, мыкты ат екен жанагы. Ким эди сендердин? Кубантайбы? Иә, сол. Кубаныч бала сонун аты мыкты екен. Жеке-жекте мыкты, өтө мыкты екен. Сол. Жакшы, эми Тайгазан жөнүндө дагы айтсаңар, биз бир эле пикирге келишибиз керек да. Мен оюмча Тайгазанга кайтып келген дурусбу? Жок. Эсе осы көкпар ойынымызда, эсе дүние жүзүнө иткimiz келсе улгайтып, ойлойм биз жанагы шебер сол дурус деп ойлойм. Кичкене травма, менее травма опасен. Бирок жерге таштаганда мен оюмча дүйнөгө чыкпай калабы деп корком да. Жок, мында видишь, не көп болот да, травма, андай, мындай. Анда кичкене более дурустау деп ойлойм. Дурус эле, түшүндүктүү. Рахмат. Ал енді қазақ қырғыз бір туған. Кайсынысы красивыйраак? Кайсынысы красивыйраак? Элге эмоция кайсынысы берет? Енді таңертеңге больше берди эмоцияны. Жок, таңғы ойын. Жок, ал күчтүү командалар ойноду да, ошон үчүн эмоция жакшы болду. Рахмат. Все. Ассаламу алейкум. Оюндар жөнүндө кыскача казактар менен Көкпарда ниче деп коелу? Көкбөрдө разгром. Ниче эмес, кыргыздар утты го дейм таза. Жок, негизи эми мел деп коелу да. Бели деген. Oyun аябай жакшы өттү. Курч өттү. Кыргыздар күчтүү экенин көрсөттү. Бардык жагынан. Биздикилер любой жерге барып ойнойт экен, ошону моюнга алыш керек. Ооба. Биздикилер жигитче ойнойт, таза ойнойт, чыры жок ойнойт. Күчтүүнү күчтүү деш керек да. Бүгүн биз бул нерсеге дагы бир жолу ынандык. Ассаламу алейкум. Оюн кандай болду бауырым? Жакшы болду да. Мынакей, биринчи оюн ниче, экинчи оюн Кыргызстан утуп алды. Кыргызстан ушу Астанага чейин келип ойноду, силерди урматтап, мынакей жакшы болду да. 2026 Кыргызстанга барыш керекпи? Казакстан буйруса кийинки көчмөндөрдө. Барат жер, барат. Буга чейин барбай койгондо просто ошого. Неге барган жок? Барды го. Жок, молодежный составыбызды жөнөтүп койдук дешкен го. Ол билмедим, барады го. Жакшы. Жакшы. Жеңиш кутлуу болсун. Рахмат. Бүгүнкү оюндар жөнүндө айтсаңыз, биз эми Астанага келип ойноп аткандан кийин мен оюмча бул өзүнчө чоң эрдик. Эгерде буга чейин казактардын барбай койгонун эске ала турган болсок. Анан ниче биринчи оюнда, экинчи оюнда разгром. Өзүңөр көрдүңөр, мен ойлойм, бул оюндарда, көчмөндөр оюнунда, Көкпар оюнун боюнча токтоло кете турган болсок, бардык эле эл журт көп болду. Өзгөчө оюнду өткөрүп жаткан казак тараптагы көп болду. Эң баягы өкүнүчтүүсү эске алынбаган, баягы ушунчалык туура эмес, ылдыйкы деңгээлдеги калыстыктын деңгээлин көрсөттү деп ойлойм. Эми албетте бул оюн, биз бул оюнга казак калкына эч кандай наразы эмеспиз. Болгону ушул эрендердин эр оюнун Көкпарды баягы ортодогу калыстар тартпай ойногон болсо,
мен ойлойм Көкбөрүдөгүдөй эле жок дегенде 5-7 гол разница менен Кыргызстандын оюнчулары чемпион болмок. Ал эми экинчи оюнда көрдүңөр өзүңөр. Бул биздин Кыргыз мамлекетиндеги экинчи состав. Биз казак туугандардын оюнун, тоюн көрккө чыгарыш үчүн Кыргызстандагы ушунчалык легендарлуу аттарды, легендарлуу оюнчуларды Манас Ниязовго окшогон, Жолдошбек Орозбаевге окшогон учурдун азыркы замандын легендаларын алып келип, Көкпардын да, Көкбөрүнүн да көркүнө чыгарайын деп келгенбиз. Эми биз бул нерсеге таарынбайбыз. Болгон нерсе болду, өткөн нерсе өттү. Бирок бул нерсе биздин Кыргыз Республикасындагы Көкбөрүнүн жаңы мындан аркы дагы бир жаңы баскычка көтөрүлүшүнө, биздин жаштардын, элибиздин мындан аркы, мындан дагы биримдикте болушуна, ош талас чүй болуп бөлүнбөшүнө, биз ушундай кичинекей элбиз, мамлекетибиздин жаркын келечеги, жаркын экенин бизге далилдеп, оюнчулар ушунчалык бир жогорку деңгээлде көрсөттү. Биз ушундай сыртка чыгып ойногондо кыргыз эли бир муштумдай болуп бириктик. Биздин жеңишибиз ушул нерсе деп ойлойм. Ал эми оюндагы анча-мынча кемчиликтер, катачылыктар бул адамдар да, инсандар. Бул мындай нерсе боло берет. Анан биз өзүңөр көрдүңөр, экинчи оюнда Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы ушундай калыстаргадан суранган, адилеттүү, таза, эч кандай бир тарапка тартпаш керектигин айтып, ошондой эле серкенин ортодогу муляштын салмактарын дагы тактап, ушундай бир эл үчүн, казак эл үчүн ушундай бир мыкты майрам тартуулоону пландап келгенбиз. Биз ошол максатыбызга жеттик. Дагы бир жолу ушул казак элин ушундай дүйнөлүк көчмөндөр оюнун жогорку деңгээлде өткөрүүсү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Казак элине биз ыраазыбыз. Эми оюнда өзүңөр көрдүңөр, ар кандай нерселер болот экен. Оюнда ортодо дагы кемчиликтер болду. Биздин легендарлуу оюнчуларыбыздын колдорунан тарткан моменттер болду, камчы чапкан моменттер болду. Эми бул нерселердин баары майда чүйдө нерсе, анткени оюн учурунда боло берет. Но бирок бул нерсени биз келечекте кылбашыбыз керек. Ошондуктан кийинки көчмөндөр оюнун Кудай насип кылса Кыргызстанда өтөт, Кудай буйруса. Ошондо дагы кыргыз тарап Көкбөрүнү да бир жогорку деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлге алып чыга тургандай кылып бир оюн көрсөтөбүз деген жакшы план ниеттерибиз бар. Мына өзүңөр көрдүңөр, кечээки оюндарда Түркия менен болгон Американын беттешинде Түркиянын капитан командасы Лед Хауэлл оюн бүткөндөн кийин намыстан ушунчалык ыйлады. Биз андан барып сурадык да, эмнеге ыйладың десе, эгерден биз Түркияны уткан болсок, биз анда Кыргызстан менен ойномокпуз деди да. Бул биз үчүн Көкбөрүнү дүйнө жүзүнө даңазалоо, жарыялоо бул биздин жумуш, биздин максатыбыз, биздин келечектеги алдыга койгон максаттарыбыздын эң негизгиси. Ошол элибизди Көкбөрүдөн жеңишибиз менен куттуктайбыз. Көкпардан дагы биз жеңдик деп ойлойм. Анткени ар бир ушундай чоң маарекелер, ар бир ушундай чоң оюндар бул кыргыз элинин келечеги үчүн чоң өзүнүн таасирин тийгизет. Мына бул жерде Кыргыз Республикасында ынтымак, достук, Сары Өзөн деп кыйкырсак, бул жакта Кыргызстан деп ураан чакырдык. Бул нерсе биз үчүн чоң жеңиш. Аты жөнүңүздү айтыңызчы? Жылдызбек Музратбеков, Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти. Рахмат. Анан дагы бир кичинекей суроо да, аз мисалы ушул беттештен кийин бул жерде казак туугандардан сурадык да, бул Тайгазан кандай экен, Тайгазанга оюн кандай экен десек, кооптуу деп атат да. Эми бул нерсенин кулагына сиңирип койгондо, эми баягы менин оюмчачы, бирок канчалык деңгээлде Тайгазан аябай эле кооптуу дегенге туура келет. Негизинен азыркы жаңы жазалган тайгазандар бул эл аралык стандартка ээ болгон, аттардын бутуна дагы, балдарга дагы травма болбой турган тайгазан. Анткени казандын ичин атайын биз кадимки биз казанга окшоштуруп, жылмакай кылып, улак тайгазанга түшкөндө сырылып чыгып кете тургандай кылып, андан тышкары тайгазандын амортизациясына ушунчалык көңүл бөлүп иштелип чыккан тайгазан бул 100% кооптуу эмес, коопсуз тайгазан.
Ошондуктан мен ойлойм эми Казакстанда мындан бир нече жыл мурун цемент менен тайгазандарды куюп ошого ойношкон экен. Ошого байланыштуу эле тайгазан бул аттарды травма кылат, аттарды жаракат кылат деп айтып атышат. Мына өзүңөр көрдүңөр. Мен ойлойм казак элине көкпардан да мурун көкбөрү жакты го деп. Анткени көкбөрү оюнунда ушунчалык рахат алып атышты. Биз ошол нерсени көрүп сүйүндүк. Балдарыбыз да коркпостон барып тайгазанга секирип, канчалык алыс болсо да тайгазан үстүнө секирип улак салып атканы бул чынын айтканда бул өтө бир чоң бир жетишкендик. Анан айта кетүүчү нерсе дүйнөлүк чоң спорттордо баскетболдо атайын өзүнүн сала турган бийикте турган сеткасы болот. Мисалы үчүн футболдо дагы атайын вороталар болот мисалы. Анан жөн гана жерге таштоо мен ойлойм бул кызыксыз нерсе. Бирок эми казак туугандарыбыздын улуттук оюнун биз сыйлайбыз. Ошондуктан биз кадырлайбыз. Ошондуктан биз бул жака 2 курама команда алып келдик. Анткени эми казак кыргыз бир тууган дейт. Эгерде казактын тоюнда биз келбесек, биздин тоюбузда казактар келбесе анда эмне пайда бир туугандыгыбыз. Туура айтасыз. Анан мынакей муляшка дагы ойношуп көрдүк, көкбөрүнү ойнодук, эми көк барды го мейли. Көкбөрү муляшты негизинен келечекте приоритеттүү ушул биздин көкбөрүгө алып келүүгө мындай шанстар бар экенби? Мына өзүңөр көрдүңөр, бүгүн негизинен дагы бир айта кетүүчү нерсе, биз Казакстан тарап бизге көчмөндөр оюнунун эрежеси менен биргеликте бизге ушул нерсени сунуштаган. Биз муляш чабабыз, көкпар чаппайбыз, көкпарда серке чаппайбыз деп. Анан биз дагы аларга айтканбыз, мейли муляш болсо биз ага көнөлү. Бирок алдын ала бизге бериңиздер муляшты депчи. Бирок тилекке каршы 15-июлда бериле турган муляш бизге 7-6 сентябрда берилди. Даярдыкка берилбептир да ошондо. Даярдыкка биз муляш чапкан жокпуз. Ошондуктан балдарга ушунчалык терең ыраазычылык билдиргим келип атат. Ошол муляш менен 33 килограмм салмактагы мурун кармап көрбөгөн, мурун чаап көрбөгөн ушул желимден жасалган муляш менен ушунчалык деңгээлде жогорку оюн көргөздү, өзүңөр көрдүңөр. Экинчи айта кетүүчү нерсе көкпар боюнча айтылды. Көкбөрү боюнча айта кете турган болсок, биз көкбөрүдө стандарттык муляш 30 килограмм деп жазылган биздин эрежебизде. Биз ал нерсени да сурандык, 30 килограммдык муляш бериңиздер десек, 30 килограммдык муляш жок деп бизге 33 килограммдык муляшты берди. Биз аны Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы өзүбүз ошол желим муляшты ырастап 30 килограмм 150 грамм кылып оюн талаасына таштадык. Ошонун негизинде, ошол себептен Америка менен Түркия ойногондо, Орусия менен Түркия ойногондо, Өзбекстан менен Орусия ойногондо ушунчалык деңгээлде көкбөрү кызык оюн болду. Түркия менен Американын оюнда өзүңөр көрдүңөр, көчмөндөр оюнунун тарыхында биринчи жолу булит ыкмасы колдонулду. Бул да болсо мен ойлойм чоң жеңиш деп. Ошондуктан биз келечекте эл аралык деңгээлге алып чыгабыз десек, албетте муляшты киргизишибиз керек. Бирок Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын дүйнөгө кыргыз көкбөрүсүн тайгазанды берген эл биз гана ошол муляшты атайын иштеп чыгып, кандай ылайык болсо ошого жараша беришибиз керек. Анткени бул муляшта дагы бир топ кемчиликтер көп экенин байкадык. Такымга басып атканда басылбайт. Биз тайгазандын үстүнө ыргытканда кырына түшүп калса жабышып калат. Ушундай мындай бир топ баягы тоскоолдуктар болуп атты. Бирок ошого карабастан колдон келишинче аракетти жасадык. Рахмат сизге чоң. Сиздерге да рахмат, чоң рахмат. Буюрса бул бүгүн биздин кыргыз балбандары мен оюмча казактар силерге каерге барып ойнош керек, эмне кылып ойнош керек? Бергиле любой менен ойнойбуз дегендей эле бир сөздү айтып туруп, келип туруп ойноп койдук да. Ооба, албетте. Биз кыргыз казак бир тууган. Ошондуктан казак элинин тоюнда көркүнө чыгарайын деген максатта келдик. Эми биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик. Жеңиш, башка нерсе ал экинчи орунда. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын курама командасын, көкпар курама командасын жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, көкпар оюнунда
биздин атактуу легендарлуу учурдун мыкты оюнчусу Манас Ниязов мыкты оюнчу деген наамга ээ болду. Мен ойлойм бул көкпардан бул нерсе менен биз жеңилген жокпуз деп. Ошондуктан бул дагы болсо бизге бөлүнгөн бир өзгөчөлүк. Рахмат чоң. Жеңиш кут болсун. Рахмат. Мына достор, чындыгында Кыргызстандын көк бөрүсүнө жеңиштин деле кереги жок. Ушул жерге чейин келип туруп, Казакстан элинин эрежеси менен, Кыргыз элинин эрежеси менен жогорку деңгээлде, мыкты деңгээлде оюнду көрсөттү. Буюрса, мындан дагы жогорку деңгээлде оюн көрсөт деген ниетибиз бар. Бардык көк бөрүчүлөргө, жалпы спортчуларга, федерация өкүлдөрүнө ушундай деңгээлге чыгарып аткан жалпы Кыргыз элине ыраазычылык айтсак болот. Ал эми казак туугандарга айтарыбыз чындыгында эми адилетсиз учурлар болду албетте биринчи беттеште. Ага карабастан мынакей Кыргызстан баштаган көчмөндөр оюндарын бизди сыйлап, биздин чыгарган эмблема менен жогорку деңгээлде өткөрдү. Бул нерсеге дагы өз учурунда чоң ыраазычылыкты айтып коюшубуз керек. Ошол достор, Кыргыз спорту, Кыргыз эли, көчмөндөр оюндары мындан ары өнүгө берсин. Баарыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Congratulations to the winner.